Аскерден профсоюзный Кайназарга көчкөн кесилине жакын жерден жакшы сатылуучу үй чыкты туугандар. Макей бул коросу туугандар. Короосо жакшы каралган навестер, коммуникациянын баары бар. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Эсин номер экранда жана описанияда эси тилде жазылып турат. Бул үйдүн жайгашкан жери Кызыл Аскер ынтымак көчөдө жайгашкан. Сиздер үйгө баруу үчүн профсоюз Кайназарга көчкөн кесилинен бир аз өйдө карай келесиздер. Мечитти көрөсүздөр. Мечиттин өтүп эле кирсеңиздер оң тарапка мынакей үйдүн крышасы бул жерден көрүнүп турат. Же болбосо үйдө жагынан Денис Сиопин Кайназаровтан киресиздер. Кирип келет мына мечиттен дагы сол тарапка барасыздар. Анан туугандар Денис Сиопин көчөдөн бул Кайназарга көчөнүн өзүнөн профсоюзный көчөдөн жүргөн маршрутка автобустар көп эле бар. Бир аз эле бери карай жүрсөңүздөр Кудай берген геология бул жагынан Дордой Моторс бул жагынан Сары Өзөн дыйкандардагы үйгө жакын болуп калат. Мынакей туугандар бул сатылуучу үйдүн көчө тарабы. Дарек Кызыл Аскер ынтымак көчөдө жайгашкан Кайназарова профсоюздан кесиштен бир аз өйдө жүрүп эле Кайназарова менен параллельный көчө болуп калат. Кайназардан кийинки эле батыш тараптагы участогун аянты кызыл китепте туугандар 4 соток, фактически 4-7 соток экен. Эң эле түштүк чек бул жерден бийик дарбаза калиткасы. Түндүк чек бул забор бүтүн жерге чейин. Үй бул ойда, мына кошто менен ортодо дагы мына кирген көчө бар экен. Анан көчө тараптан бийик собору, дарбазасы, домофон, калиткалар, жолдор деле кенен мынакей жолдон сырткары деле үй тарап үйдүн көчө тарабына бир машина парковка кылсаңыз деле кенен батат экен туугандар. Электр энергиясы бар, суусу бар, природный газ, 3 фазалуу электр энергиясы бар туугандар. Мынакей мечит. Бул жерде 100 метр аралыкта мектеп, садик, үй бүлөлүк дарыкана, кыскасы больница кыскасы туугандар бар экен. Андан ары бери карай киребиз. Алды тарабы чоң мондай навес. Ылдый тарабына кенен эле көп эле машина куйсаңыз болгудай көрүнөт. Оң тарапта жашыл зонасы, алма, чоң кокон мындай келасыздар. Черешня туугандар. Бул жерде өрүк багы, сапсарыл сонун болуп салыптыр. Кыскасы бул бактардын дагы жакшы сорттогусунан орнотконбуз дейт, отургузганбыз дейт. Сыртка ажатканы жана бул жерде 260 квадрат метр болгон чоң 2 этаж үй туугандар. Плюс подвал бар, алдагы жилой 260 квадрат метр. Стенасы кирпич экен туугандар. Анан тапчан, очокана, склад бар. Сизерге биринчи жолу азыр үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Документтер боюнча бардык документтер ээсинин колунда, алсаңыздар эле өткөрүп беребиз дейт. 3 фазалуу электр энергиясы дагы бар экен туугандар. Үйдүн кире бериши туугандар прихожкасы, түштүк тараптан чоң терезеси жана бери карай киребиз. Кенен холл туугандар, холлдон ылдыйкы этажга дагы подвал дейсизби? Негизинен сокольный этаж дейсизби? Ошол этажга дагы экинчи этажга чыгып кете аласыз. 2 этаж плюс подвал да бар, ал жилой туугандар. Андан ары бул жакта чоң залы, түштүк тараптан терезеси, көрүп турганыңыздардай ремонт. Отопление, пара отопление, 3 фазалуу электр энергиясы, көмүр, газ менен. Комбинированный дейт беле. Үчөөсү менен тең жылыта аласыздар туугандар. Бул жакта кухня, кухонный мебелдер. Батыш тарабынан терезеси, раковина, фильтр туугандар, суу чыгарылган вытяжкалар, кыскасы бар экен. Андан ары экинчи ажган тепкичтер. Үйдөгү мебелдин баары калат. Экинчи этажда 4 спальня туугандар. Андан сырткары бир санузел и балкон деле бар. Балкондон баштасак, ушундай азыркы учурда мындай сабак даярдаган жер, же болбосо бир бөлмө катары колдонсо деле болот экен. Анан бул жагында спальня бөлмө, түштүк тараптан терезеси, көрүп турганыңыздардай ремонт. Бул жагында дагы бир спальня бөлмө. Булар детский спальня. Бул жакта дагы бир спальня. Көрүп турганыңыздардай ремонт туугандар. Бул жерде мына Кайназарова көчөсү, мечиттер көрүнүп турат. Бир аз эле кетсеңиздер, профсоюзный көчө менен Кайназарова кесилиши, өйдө эле чыксаңыздар Денис Сиопин Кайназарова кесилиши болуп калат. Бул жакта дагы мындай бир бөлмө. Жаткана. Кир жуган машинанын чайы жайлашып тургандар. Эми сиздерге туугандар ылдыйкы этажды көргөзөйүн.
Бұл жақта жылжымай бөлме қатар қолданыс ыдыстар болады. Азыр көшеде зал тарабы закройный стол қойылған. Бөлме қатары қолданылады туғандар. Бұл жақта анан душ, раковинадан су шығарылған. Бер жағында жатқан өзінше бөлмеде. Бері қарай кірсек. Бұндай чоң залда закройный стол қатары қолданылады екен. Бері жағында бұндай бір бөлме. Сыртқа бұл ештеңе кіріп шығасыздар. Газовый, көмір, электрический котелдор туғандар. Бұл жашыл зонасы чегара типеска блокқа чейін. Чоң семьяға өте жақсы вариант екен. Туғандар бөлмелері көп болған. Чоң 260 квадрат метр болған үй. Очоқанасы, склад, жана арт тарапта пашнаға чейін дағы бір жарым метрде аралық бар екен туғандар. Бұл үйдің басы $160,000 сұрап тұр. Анан дағы реальный клиенттерменен сүйлөшүү болот. Эсинин номери 0559 99 59 59 0559 99 59 59. Экинчи номери 0704 26 25 23 туғандар. Лайктан басыңыздар, жана ушундай үй издеген дос туғандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер туғандар. Анан туғандар мебелдин баары калат экен. Ошондо эскерте кетейин.